Акчанын жоголуп кеткени боюнча токтоп кетеси. Так, баштадыкпы? Ооба. 2021-жылдын 13 декабрь күнү болжол менен саат 14 чамасында Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө жарандан телефон аркылуу кабар түшкөн. Анда ошол жаранды 20-25 жаштагы болжол менен 20-25 жаштагы 3 жаран ошол ого атуучу курал менен коркутуп чоң суммадагы акчасын алып кеткени боюнча кабар түшкөн. Бул боюнча Кара Суу райондук иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ыкчам иш-чараларды көрүп, ошол окуя болгон жерге жетип барган учурда ал жерде ошол милициялар жетип корчок алган учурда алар ошол кылмышка шектүүлөр өзү айдап келген автоунааны өрттөп жиберип, үчөө үч жака кача баштаган. Үчөөнү кармоо боюнча аракеттер жасашып, кармашкан. Буга чейин силерге кабар бергендей, жана бири ошол жерде дүкөндөргө нан таркатып жаткан автоунаага отуруп качканга аракет кылган. Экинчиси болсо жүргүнчүлөр ташуучу микроавтобуска отуруп качканга аракет кылган. Үчүнчүсү ошол көчө менен качууга аракет кылып, жакынкы аралыктагы турган автоунаага барууга аракет кылганды кармалган да. Кармаган учурда буга чейин билесиздер, ошол каршылык көрсөтүп ок атууга чейин барышкан. Бактыга жараша эч ким жабыркаган жок. Ошо жарандардан дагы кылмышка шектүүлөр жана ошол милиция кызматкерлери дагы эч кандай жабыркашкан жок. Анан ошол кабарлаган жабырлануучу ошол кабар берип коюп туруп, ошол кылмышка шектүүлөрдү кармагандан кийин бир 3 саатка чейин өзүнүн дарегин билдирген эмес да. Канча сумма кеткени, каерден кандай акча, кандай буюмда салынгандыгы боюнча милицияда маалымат болгон эмес. Анан ошол учурда милиция кызматкерлери ошол алынган акча, алынган далил буюмдарды алып караган учурда ошол акча салынган баягы сумкалардагы табылган эмес да. Ок атуучу куралдар, ок дарылар, маска жана башка ошол буюмдар табылган. Бирок ошол табылган далил буюмдардын арасында акча жок болгон. Ал жерде алгач ошол ыкчам тергөө тобу ошо күйүп кеткен автоунаанын ичинде болушу мүмкүн деген божомол менен атайын эксперттерди чакырып текшерген учурда ал күйгөн буюмдардын арасында акча күйгөн мындай белги жок болуп чыккан да. Ошонун улам акча жоголгондугу, кайда койгондугу боюнча иликтөө башталып издей баштаган. Ал эми ошол жабырлануучу кийин 3 сааттан кийин келип, телефон аркылуу байланышып келгенден кийин ал өзүнө тиешелүү $5250 барсеткада салынгандыгы, ал эми бирөө берип кой деп Кытай жараны оштогу бир тургунга берип кой деп берген $109,000 өзүнчө бир кичинекей кара сумкада салынгандыгын айткан да. Ошондон кийин гана ошол кандай сумка эмнен издеш керек экенин анан ошо бир окуя болгондон кийин бир 3 сааттан кийин анан бизге белгилүү болуп, анан издей баштаган да. Азыркы кезде тилекке каршы табыла элек изи. Азыр ошол акчаны табуу боюнча Ош областық істер башкармалыгынын жана Кара Суу райондук иштер бөлүмүнүн тажрыйбалуу кызматкерлеринен турган ыкчам тергөө тобу түзүлгөн. Бул топту азыр Ички иштер министринин орун басары Абдиев өзү жетектеп ошол ыкчам иш-чараларды азыр жүргүзүп жаткан учуру. Бул табуу боюнча азыр тынымсыз иштер жүрүп жатат. Ошондой жабырлануучу ишкер кыргыз элеби, анан байкы акчасын жоготкон Кытай болуп атат. Анын сөзү боюнча ошо Кытай жараны Оштогу бир жаранга берип кой деп суранган. Ошол Кытай жараны алардын мындай соода боюнча ошо өздөрүнүн бир мамилелери бар экен деген маалыматты айтып атат да. Ошо менен болгону ошо берип кой дегенде алып келе жаткан болчумун деп. Бул жарандагы ошо соода сатык менен алектенген жаран болуп атат. Экөө тең ишкер. Экөө тең ишкерлер ошол Кытайга товар ташып, Өзбекстанга товар киргизип, ошондой соода иштерин жүргүзгөн жаран болуп атат, биздин жаран. Ошондо автоунааны атайын өрттөп атышабы? Булар өздөрүнүн курчок алынгынан карма алып калышын билип туруп, өздөрүнүн изин, кылмыштуу изин жашыруу максатында өздөрү келген автоунааны өрттөп, ал жерде колунун дактары калышы мүмкүн, жана башка ал жерде дагы башка буюмдар болушу мүмкүн да, өздөрүнө тиешелүү. Ошон үчүн телефондору болушу мүмкүн. Ошонун өздөрүнө тиешелүү буюмдарды жок кылуу максатында өрттөп, качып изин жашыруу максатында 3 жакка түшүп, анан автоунааларды дагы алмаштырып,
Мисалы эгерде ошол жерде кармабаганда ал автоунааны айдап барып дагы бир жерге барып, дагы башка жаранды коркутуп ошентип кетмек да. Дагы канчасы жабырламак да. Буга чейин да билесиздер, мына Карас район аймагында мына бир 6 ай мурда мына аэропорт жолунда да ошондо Мерседес автоунаасы күйүп кеткен окуяны билесиздер. Ошондо дагы ишкерди ошо карактоого аракет кылып, бирок ишкердин жанында акча болбогондуктан милиция кызматкерлери жакындап калганда дал ушундай ыкма менен өздөрү келген автоунааны өрттөрүп, жолдогу автоунааны ошо курал такап туруп минип кеткен окуя болгон да. Бул ошол ар бир аракеттери окшош болуп атат. Азыркы кезде ошол кармалган жарандардын ошо мурдагы жасалган ошол каракчылык боюнча дагы катышы барбы жоктугун азыр текшерилип атат да. Себеби буга чейин Карас район аймагында 2 каракчылыктын бети ачылбай турган да, ушундай эле ыкма менен. Анан бул жерде кылмышкерлер мурда камалып чыкканбы ошондо? Алардын бири 2008-жылы билесиздер Кара Суу шаарында Кытай жаранын ошол өлтүргөндүгү боюнча айыпталып сот жообуна тартылган да. Жанынан мыйзамсыз курал сактоо боюнча дагы ошол берене боюнча курал болгон да жанында. Ошол боюнча дагы соттолгон. Буга чейин ошо 2 берене менен соттолгон. Ал эми экинчиси болсо бул экстремизм боюнча соттолгон Ош шаарынын тургуну. Ал эми үчүнчүсү бул биздин эле ошо Ош шаарында туулуп өсүп чоңоюп, бирок Россия Федерациясынын жарандыгын алып Казан шаарында жашап жаткан жаран. Азыркы кезде ошол Россия Федерациясына атайын запрос жибердик. Ал жакта ушундай кылмыш кылганбы, кылбаганбы, кылмыштуу топтордун курамында барбы жокпу ошол боюнча. Биздин жалпы республика боюнча дагы азыр ошондой иликтөөлөр жүрүп жатат. Мурда өлүп